Салам достор. Биздин бүгүнкү темабыз жаңы Вавилон падышачылыгы жана Персия дөөлөтү. Дүйнө тарых сабагы 10-класс. Жаңы Вавилон падышачылыгынын түзүлүшү. Жаңы Вавилон падышачылыгынын негиздөөчүсү Набопалассар падыша эсептелинет. Ошентип Ассирия падышачылыгынын урандыларынан жаңы Вавилон мамлекети өсүп чыккан. Жаңы падышачылыкта айыл чарбасын ири кул ээлөөчүлөр жана храмдар көзөмөлдөгөн. Аларга жердин көпчүлүк бөлүгү гана тиешелүү болбостон, каналдардагы суу да аларга таандык болгон. Айланасындагы калктан сууну пайдалангандыгы үчүн акы төлөтүү максатында ири жер ээлери атайлап өзүлөрүнүн каражатына өз жери аркылуу өткөн сугат каналдарын казышкан. Мезгилдин илгерилеши менен жерге эле менчик болбостон, сууну менчиктөө да киргизилген. Натыйжада калктын мүлктүк жикке бөлүнүүсү тереңдеген. Персия падыша Кир. Эки дарыя аралыгынан чыгышты көздөй өрөөндү Иран бөксө тоолору жайгашкан. Байыркы Ассирия падышачылыгынын жазмаларында Мидиялыктар менен бирок Иран бөксө тоолору жайгашкан башка уруулар жөнүндө да эскерилет. Алардын бири Парсуа уруулары. Алар кыязы байыркы перстердин ата-бабалары болсо керек. Талааларда жылкы, тоо жана башка малдарды багышкан. Перс уруулары көчүп жүрүшкөн. Түшүмдүү өрөөндөрдө отурукташкан. Биздин заманга чейин 1000 жылдыкта персиялыктарда темирдин пайда болушу менен таптардын жана алгачкы мамлекеттердин түзүлүшү тездеген. Тарыхый булактарда Кир Вавилонду тез эле басып алып, аны Персия падышачылыгына кошуп алгандыгы жөнүндө айтылат. Байыркы Ирандын дини. Ахемениялардын мезгилинде перси тилиндеги шына жазуусу менен жазылган диний жөрөлгөлөр жана көркөм сүрөттөөлөр антикалык автордун билдирүүлөрү аркылуу Иран элдеринин байыркы дини жөнүндө жалпысынан билүүгө болот. Байыркы аңгемелердин жана жомоктордун негизинде түзүлгөн Авеста диний жыйнагы байыркы ирандыктардын диний ишенимдерин чагылдырып турат. Бул диний ишенимдер көчмөн турмуштун айрым белгилерин сактаган, малчылыкка жана отурукташкан, дыйканчылыкка, чарбага негизделип, уруулук түзүлүшкө ылайыкталган жөнөкөйлүгү менен айырмаланып турат. Бул сабакты даярдаган мен 10-класснын окуучусу Аскарова Айзат.